Ана да bir 5 minutni o'tib ketdi, minga qo'yib. Ular sezon keldi da. Assalomu alaykum hurmatli Moskvada mekandoshlar, amansizlar. Sizlar bilan qayerdan Moskva tug'anlar. Biz bugun mana Mutishiga jo'nadiganda o'zimizning taksini zakaz qilsak, o'zimizning yigitlar keldi. Sebebi Moskvada 90% taksini уже bizden qirg'izlar eleganda. Qarasuvning turg'uni bizden yigitimiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizlar yaxshi ekan? Ha, Allohga shukr, yaxshi. O'zingiz Oting kim? Atim Asker. Askerbek. Sizlarning qanday bo'ldi? Taksi qiymildab o'tadi? Жақсы, hozir майдан баштап кішкене қимылдап қалды кеше майрамдардан кейін. Майрамға чейин кішкене суз болып атты, hozir Allohga shukr, жақсылап қалды. Ya maşallah. Qanchadan beri taksida ishlaysiz? 3-жыл биыл. 3-жыл? Yaxshi. Bala chaqa shu yerda? Ha, shu yerda семья. Shu yerda. O'zingizda ishlar bo'ldi. Анда туғандар сөз арасында сіздерге аренда бойыншадағы кичине маалымат бере кетели. Негиз аренда кандай болуп атат, кандай шарттары бар сіздерге азыр Easy Drive'да турабыз туғандар. Азыр бир катар ушул жердеги шарттарын дагы айта кетебиз. Бизден алыстабаңыздар, сөздү арендадан кийин дальше биздин таксист бала менен улап кетебиз туғандар. Бүгүн 22 май. Бейшембе. Туғандар, азыркы күндө аренда арзандады. Чоң акциялар жүрүп жатат. Жақшы мүмкіншіліктер бар. Экономда 1000 рубль, комфортта 1500 рубль, комфорт плюста 2000 рубльден акция өтүүдө. Жаңадан гана таксиге чыгамын деген биздин жигиттерге бул жакшы мүмкүнчүлүк. Айдап көрөйүн дегендерге биринчи күн бекер, бесплатно. Депозит дагы эгер история таза болсо алынбайт. Опыты жок жаңы айдоочулар дагы 21 жаштан кабыл алынат. Москвадагы таксиде дагы жумуш баштаймын деген биздин жигиттерге чамдаңыздар демекчибиз, номерлер экранда чалып, тактап билип, иштеп көрүңүздөр. Тапканыңыздарга береке, жолдо жүргөн айдоочу мекендештерге дайыма жолуңуздар ачык болсун дейбиз. Туганда сиздерге шарттарыны бир катар айта кеттик. Эгерде ушул шарттары туура келген болсо, келип Easy Drive'га таксилерди алып, минип иштесеңиздер болот. Метро Тульскаяга жакын, Дубининская 71, строение 12. Easy Drive таксопарка. Анда таксист менен сөзүбүздү улайбыз. Текшерүүлөр кандай болуп атат? Текшерүүлөр, документтер, ДПС, ППС, ПТС дегендер. Текшерүү болуп атат деп мындай группалардан айтып калып атат, бирок мен билбейм, акыркы жолу качан ГАИ токтотду эстей албайм да мындай. Болушунча ГАИлер баягы кайсы жерде турганда примерно билип калганбыз да. Уже 3 жылдан бери билесиң да, каерде ГАИ болсо экен. Айланып өтүп. Полосаны кичине акыркы полосага такабай, биринчи полоса менен айдап жүргөнгө же билбейм мен. Ошого көп деле тоспойт анан. Тосто деле бизден основном ошо праваны сурайт. Путеводитель сурайт. Анан ГГде ошо регистрация. Баягы машинанын ичини текшерген учурлар болуп атабы, ичини баягы өткөндө бир креслоларга чейин текшерип атып эле го? Текшерди. Bir ay мурун текшерди, ооба. Текшерди, анан текшерип бүтүп, эч нерсе таппагандан кийин мага протокол жазып берди. Протокол, чтобы полный текшерилди депчи. Жакшы. Анан мен эле коркуп, мага кол коюп кой десе, коркуп, эмне кол коем буга десем, эч нерсе сага деме болбойт, кое бер деген, анан бир сыра окуп чыгып койдум. Ана бул кагазды эмне кылам десем, каласаң ыргытып бер деди. Просто текшерилгендиги анык деген кагаз. Текшерилген анык деген кагаз экен. Анан бирок ар нерсени протокол жазып бергенден кийин сөзсүз окуп таанышып билбесең ошол жерде алиги шашылбай билген адамдардан сурап анан бир нерсе кол койгон жакшы экен да. Себеби группалардан көрүп атабыз, угуп атабыз. Подстава көп да. Подстава көп экен. Өткөндө ошол бир ошондой окуя болуп турго, баягы сен айтмакчы кол коюп бер десе, эмне баягы дозаторга үйлө десе, медосмотрдан эме. Медосмотр, короче, отказываюсь дегенге кол коюп бер десе, кол коюп бериптир го. Оо, ошондой. Кийин лишение болобу ошону менен? Туткан болсо лишение кылат да. Мен баягы юридический жактан анча деле билбейт экенмин, бирок ошо билгендер айтып атат, лишение болуп кетет деп атат да. Анан ошо бир нерсеге биздин ошо группада дагы жакшы билген, такси тармагындагы негиде эле мындай айдоочулук тармакты жакшы билген ошо тааныштарыбыз
бир нерсеге кол коюп аткан мурун таанышып чыгыш керек. Шашылбагыла деп. Шашылбагыла деп. Каласыңар ошол жерде шарт группага жазгыла. Силерди баягы ГАИ токтотканда эч качан шашылдырбайт да мындай. Шашылдырганга акысы дагы жок. Сен таанышып бардыгында өзүң баягы уже разы болгондон кийин анан кол койгонго укугуң бар да. Демек туугандар ушул маалымат менен бөлүшө кетиңиздер. Такси группаларга айрыкча мына жаңы чыккандарга эскертүү катары айта кетели. Жакшы айтты, себеби протоколду сөзсүз түрдө окуп, таанышып, анан кийин кол коюш керек. Ал жерде эмне деп жазылганыга эгерде түшүнбөсөңүздөр сөзсүз орусча түшүнбөймүн деп эле айтыңыздар бетиге эле. Я не знаю русский деп. Ошентип жазып койсоңуздар деле өтө берет. Не знаю русский деп. Анан эгерде болбой кетип атса ошол группаларга баягы немени тартып, протоколду тартып жөнөтүп, билген адамдардан сурасаңыздар деле ал жерде эчтеке болбойт. Андыктан ушул маалыматты пайдаланыңыздар. Лайфхак. Жаңа таксиге чыккандар, орусчаны анча-мынча мага окшоп жакшы билбегендер колдонсоңуздар болот. Ошо иштеп жүрөбүз, анан доставка. Арендадабы? Машина өзүм алганмын. Өзүң алдыңбы? Жакшы экен. Арендадан өзүң машинаң болсо, иш жакшы эле болобу? Кандай жакшы эле болот да тапканы? Иш жакшы болот, иштеш керек да, просто. Пабж ойнобош керек. Кээде баягы машинаны өзүң болуп калгандан кийин кичине жалкоо да болуп каласың да. Жалкоо болуп, например, бүгүн жатсам по-любому аренда төлөбөйм. Ошондо ой келет. Дегенде ой келип калат. Эми баягы иштегендер арендада эле иштеп отурат. Ошол эле акчаны табат. Эми Кудайдын берген рызысын секин эл катары калып жүрүп атабыз. Жалкоолонбой иштеш керек экен. Жалкоолонбой иштеш керек. Документ маселеси кандай болду? Трудовой договор деген нерселер кандай болуп атат? Трудовой самозанят дегендер. Мен самозанятыйда мурун ошол биринчи чыкканымда иштегем да негизи. Самозанятыйда иштегелем, анан кече ошондой трудовой договордун чыры башталганда ошол самозанятыйдан биз трудовой договор чыгарып алсак болот экен, через электронный чыгарып алгам. Анан бир жолу ушундай гаилер токтотту, трудовой договор сурады эле, меники электронный десем текшерген деле жок да. Сен самозанятыйда иштегенмин дедим. Деп анан баягы эч кандай текшерүү деле болгон жок. Эми ар кандай экен да, смотря кандай гаи сени тосуп калат. Кээ бир жерде вообще баягы таксистерди кыйнап болгон документти мага сурап туруп алат экен. Кээ бирлер жакшысына түшүп калсаң, карабаңга немең деп сурап коет экен. Ушундай эле. Гаинда настроениясына карап, билгениге карап. Демек негизи эле баягы Яндекстен берилген договор өтөт экен да. Өтүп атат экен, көрсөткөн. Өтөт экен. Себеби мен эле эмес, менин таанышым деле ошондой болуп калыптыр. Самозанятыйда иштейм десе, ана самозанятыйда иштегенин көрсөтчү дептир. Мен өзүм досум. Анан кийин мына деп туруп, налог төлөгөндөрүн көрсөтүп туруп, молодец деп туруп кайра коюп жатыр да, досумчу. Демек өтөт экен да. Демек өтөт, ошондо мындай зинтик чыгарып өтөт окшойт. Өтө жакшы. Көчөдө жүргөн баягы бессмертныйлар жөнүндө кандай ойдосуң? Бессмертный болуп, өмүндө минге коюп жүрүшөт го, курьерлер бар, самокат, электросамокат. Мен бардыгы күйдүрдүбү? Мындай да. Таксистерди көбү жаман көрүшөт го. Себеби наракка беракка кымчылай беришет деп. Биз дагы таксистер дагы мен билбейм кимге кандай баягы Якутерияда, Тамукиде иштеген водительдер бар. Вообще дворда дагы бир эликти өтүп кетет да, двордун ичиндечи. Матизде, анан баягы Рено Дастер, кандай ошондой машиналар да. Кичине машиналарды өтө катуу жүрүшөт. Билбейм баягы заказынан шаштырышабы же ошентип айдап үйрөнүп калышканбы. Ошолор дагы ошолордун деле көбү кыргыздар да негизичи. Кыргыздар, Ошолор деле мындай кичине секинирак, хотя бы дворда секинирак айдаса деп айтып кетет элем. Мындай суранып айтып эмес. Урматтуу бизди көрүп аткан курьерлер, силерден сураныч. Мындай бири-бириңерди сыйлап, катуу айдабай, шашылыш болсо деле билип турабыз, заказга шашылып турасыңар, бирок 1 минут 2 минутта баягыдай көп нерсе чечилип кетет да. Ошондуктан этият болуп, жол бергенде, баягы көчөдө жүргөндө, перекресткта этият болуп жүрүңүздөр. Негизи эле ролдо жүргөндө жакшы карап, баягы кыргызча айтканда үшар деп коет го. Внимательный болуш керек да, дайыма. Телефонго алаксыбай, WhatsApp'та группаларда ырдабастан, же мындай тегиз жүрүп,
алган пассажирди адресиге эсен-аман жеткирип коюңуздар. Курьерлер деле ошол заказыңарды кичине кеч кылсаңар деле, бирок шашпай өзүңөрдө эhtiyatlı иштегиле. Uzun жолду кыскартып ушинтип кичине сиздерге маалымат алып бердик. Москва жөнүндө, такси жөнүндө. Биздин каналга катталабыз. Аскерди ким тааныса комментарий жазып коебуз. Красавчик аскер ишти кыла берди. Только вперед, ура кылып. Сиздерге дагы ишиңиздерге ийгилик, элдин кызматына жүргүлө. Каналыңыздар дагы мындан ары дагы да өрчүсүн. Катталуучулар да катталгыла, катталбагандар. Ошо. Ана да бир бесмертный өтүп кетип минге коюп. Булар сезону келди да. Каналга катталабыз, лайктан басабыз, туугандар. Группаларга маалымат менен бөлүшөбүз. Кээ бирге жүргөн биздин мекендештерге, кээ бирге ишке жаңы киргендерге кичине болсо дагы жардам болот. Андыктан өзүңүздөргө сак, документке так болуңуздар, дайыма аман жүрүңүздөр туугандар. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.